Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаминов агайыбыздын Ой өрүшү Кругозор китебинен номер 9 сабак таланттар деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер талант деген эмне, интеллект анын багыттары жана шыктуулардын бөлүнүшү, атактуу вундеркиндер деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Андыктан көңүл буруңуздар. Жеткен мыкты талант ашкан акылдуу боло албайт. Не дегенде карандай акыл муздак келет, кыжырдуу келет, а талант жылытып турат. Талант акылдын көрүгү деп Пришвин айтып кеткен экен. Анда эмесе талант деген эмне? Талант бул адамдын тубаса жөндөмдүүлүгү, шыгы, ички мүмкүнчүлүктү ишке ашыруу үчүн шарт керек. Аны өстүрүү керек. Адамдардын 20% шыктуу болот. Аларды одаренный вундеркинд деп да аташып жүрөт. 1% гений болот. Интеллект анын багыттары. Интеллект бул акыл жөндөмдүүлүгү, биздеги информациянын көлөмү, аны кайра иштөөнүн аныктыгы жана ылдамдыгы. Биздин сөз корубуз, окуганды түшүнүү, көйгөйдү чечүү жөндөмү болот. Шыктуулардын бөлүнүшү. Мүнөзү боюнча шыктуулар 6 типке бөлүнөт. Биринчиси интеллектуалдык өз алдынча үйрөнөт. Бир сабактан 5 алса, экинчисинен 2 алат. Экинчи академиктер баарынан 5 алат. Үчүнчү көркөм ой жүгүртүүчү адамдар. Төртүнчү креативдер стандарттуу эмес ой жүгүртүшөт. Ийкемдүү ой жүгүртүп, бир чечимден экинчисине тез өтүшөт. Баш аламан башкарып болбойт. Лидерлер булар интеллектуалдык интуициясы жогору инсандар. Окууга кызыкпайт, башкалардын атынан чечим кабыл алат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, сабактын 4 бөлүгүнө келдик. Атактуу вундеркиндтер. Моцарт 3 жашында жеке концертин берген. Музыкалык бир катар чыгармаларды жараткан. 19-кылымда Гаусса 3 жашында ата-энеси тамгаларды, цифраларды үйрөткөн. Эсепти көңүлүндө иштеп койгон. Ал эми 20-кылымда Эдисон лампочканы ойлоп табуу үчүн 20 000 жолу тажрыйба өткөргөн. 18 сааттан иштеген. Эйнштейн физикадан дайыма 2 алган. Себеби ошол мыйзамдар туура эмес деп билген. 1962 жылы кореялык Ким 4 жашында англис, корей, кытай, япон тилдеринде окуй алган. Кыргыз Республикасында Үмөт 3,5 жашында 400 сап манас айткан. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушул темада кездешкен терминдер тууралуу кыскача маалымат алып алыңыздар. Вундеркинд деген бул тубаса шыктуу адам дегенди билдирет. Интеллект акыл эс, логика, негиз менен деталдын себеп менен натыйжанын байланыштуулугу, креатив, ийкемдүү, интуиция, ички сезим дегенди билдирет. Анда эмесе, ошону менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Биз менен болуңуздар, саламатта калыңыздар.